Урматтуу телегөрүүчүлөр, дал ушундай мыкты маанай менен биз эфирибизди баштап алдык. Келиңиздер биздин катарыбызга кошулуп жаңыдан кошулуп аткандар кош келиңиздер деп дагы бир сыйра айтмакчыбыз. Ал эми биз эфирибизде сиздер уруксат берсеңиздер уланталы. Студиябызга дагы келген сонун конокторубуз бар. Албачкы конокторубуз келип калган учуру. Кесиптеш негизи 1-2 күндөн бери күн жылып, сон болуп. Ооба. Карлар эрип, жакшы болуп калды эле. борборубуз ооба, эл көбөйүп, элдин баары сыртка чыгып, сейилдеп калды эле. Ооба. Дал ошол кооздук бир ишканага карайт да. Ошол кишилер шаардын кооздугу үчүн, шаардын суулугу үчүн жооп беришет, анан эмне деген эмгек. Ооба. Дал ушул ишканадан биз өкүл чакырып, шаардын кооздугу, суулугу, жашылдандыруу тууралуу сүйлөшөлүсөк, бүгүн сыртта бизге сюрприз болуп кар жасалыптыр. Ошого карабастан биз бул маекти кылалы. Кар кайбай нааразы болдуңуз го. Жок, ыраазы элем, негизи мен үчүн күтүлбөгөн болду. Келиңиз, телегөрүүчүлөрүбүз менен бүгүнкү коногубузду тааныштыра кетели. Бишкек Зеленострой муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев мырза конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассаламу алейкум. Рахмат, бирге болсун. Манагыз жакшыбы? Жакшы. Жумуштар көп болот болсо керек азыр. Чарчаган жоксузбу? Жок, как раз ушу жаз башталып, бизде жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгил. Бул сырттагы аба ырайы азыркы сиздердин жумушка терс таасирин тийгизип койгон жокпу? Көргөзүп, Тоскоолду көрсөтпөйт. Ошо кыш бизде 4 мезгил боюнча эле өзүнүн багы элежеде жумуш жүрүп турат. Демек бул тоскоолдук деле жаратпайт экен. Эми Бишкек Жалшы чарба муниципалдык ишканасынын кыскача кылып аткан иши жөнүндө айта кете турган болсок, ушу өзүбүздө өндүрүштүк план түзүлгөн, өндүрүштүн план негизинде, ушу 24-жылга түзүлгөн план негизинде иш жүрүп атат. Айта кете турган болсок, ушу Бишкек Жалшы чарба муниципалдык ишканасынын эң негизги кызматтары ушу бактарактарды отургузуу, ошолорго кам көрүү болуп эсептелинет. Ушу 2024-жылы бизде 16 миңдин тегересинде бактарактарды отургузушубуз керек. Андан тышкары жоо азын-күлү отургузулган, где-то 1171 миң тегеретесинде, андан тышкары жастын алды менен дагы 1 миллион 400 миң тегеретесинде гүлдөр отурулушу керек. Муну чечме деп айта кете турган болсок, жана жогоруда айтып кетилген 16 миң тегересинде көчөттөрдө отурушубуз керек деп айтып кетпедикпи бактарактарда. Ошо 16 миңдин ичиндеги 6300 жазы жалбырактуу бактарактар, андан тышкары 6000 ийне жалбырактуу бактарактар отурулушу керек. Андан тышкары багы бадалдар деп коебуз, жашыл тосмолор, алар 3,5 миң тегересинде отурушу керек. Өзүнүн бул технологиясы, өзүнүн багы нормасы бар. Ийне жалбырактуу бактарактарды негизи кышында отургузулат. Кышында ошо январдан баштап биз отургуза баштаганбыз. Ийне жалбырактуу бактарактар булар топурагы менен, кому менен отургузулат. Бүгүнкү күндө ошо 6000 боло турган болсо, план негизинде бүгүнкү күндө 3,5 миң тегеретесиндеги ийне жалбырактуу бактарактар ушу районубузда ар бир пландаштырылган участкаларга бүгүнкү күндө отургузулуп атат. Ушу марттын биринде 25-лерине чейин ушу ийне жалбырактуу бактарактарды отургузуп бүтүрүшүбүз керек. Эгерде калып калса, ийне жалбырактуудан 4-кварталга декабрдын башында отургузулат. Ушу 20-сынан баштап андан тышкары айтып кеткен ушу жазы жалбырактуу бактарактар отургуза баштайбыз. Жазы жалбырактуу бактар бул өзү негизги 10-15 апрелге чейин отургузулат. Эгерде күн жылып кете турган болсо, анан эртерээк токтотобуз, баягы жалбырак күчү чыгып кетет. Ошо пландардын менен иш жүрүп атат. Жана жогоруда айтып кеткен ушу биздин жаз келип, элдер бар кубанып, апрелдин 20-дан баштап жоогазын тюльпан гүлдөрү чыгат. Бул тюльпан гүлдөрдүн өзүнүн технологиясы, шарты бар. 2024-жылы, 23-жылы өзүнүн эрежесинде ноябрдын ортосунда ар бир 4 районго жетип ушу шаарыбызга 171 миң дана тюльпан отургузулган. Ушу апрелдин 20-сынан баштап буюрса чыгат. Тилекке каршы жоогазын гүлүнүн гүлдөшү бир айдын эле тегеретесинде болуп калат. Ошо апрелдин 20-сынан баштап чыга турган болсо, майдын 15-20-ларында жобагы өзүнүн гүлдөп сезону бүтүп калат. Бул майдын 15-20-ларында бүтсө, муну биз өзүнүн казып алып туруп, анын ордуна кайра гүлдөп аткан 1 жылдык гүлдөрдү ошол орундарга отургузабыз. жакшы. Сон жана тикен жалбырак, ийне жалбырактуу деп колдонсо, ал кайсы түрлөр экен? Бул эми жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу болуп эки бөлүнөт. Ийне жалбырактуу бактар булар хвойнилар деп коебуз. Бул сосна, крымский, можжевельниктин түрлөрү, елка,
ушул убакта эсептелет. Эми жазы жалбырактуу убактар болсо, негизи бул отургузулган бактарактар биз кеңешибиз деген баягы ботанический сад бар. Ошо ботанический садтын берген рекомендациясы менен иш кылабыз. Алар берген бактарактар ушу биздин Кыргызстандын абасына шартталган, ыңгайлаштырган бактарактар болуп эсептелет. Жакшы. Азыркы учурда борбор калабыз Бишкекте кайсыл аймактан баштадыңыздар тегүүнү? Эми основной мисалы ийне жалбырактуу бактарактарды өзүнүн ар бир райондун пландаштырган иштери бар. Ошо жерлерге отургузулат, андан тышкары парктар бар, парктардын ичинде отургузулуп атат. Айта кете турган болсок, мына Бульвар Эркиндиктин жерине отургузулуп атат. 1 май районунун баягы ички скверлери бар. Ошо ички скверлердин иштерине отургузулуп атат. Только баягы шаардын ортосунда эмес, четки жыл массивдер бар, ошо жыл массивдерге да отургузулуп атат. Анан жана да өзүңүз да жогоруда айтып калып атасызбы, суук абалда кышкы мезгилде отургуза турчу дагы бактарактар бар экен. Ошолорду жылуу мезгилде отургузганга болбойт албы? Жылуу мезгилде отургузганга болбойт. Бул хвойнун өзүнүн технологиясы, ошо кышында отургузат. Кышында отургузган себеби баягы кышында комо деп коебуз, топурак тоңуп кармап турушу керек. Кышында дагы баягы мунун уктап турган кези, жаз болуп жылып кетсе ком топурак кармай калат дагы сакка движение жүрүп кетет, анда болбой калат. Ошон үчүн ийне жалбырактуу бактарактарды бир гана кышында тургузууга туура келет. Түшүнүктүү. Жана гүлдөрдү, тюльпандарды отургузгандан кийинчи аны кароо, андан кийин дагы өсүп, гүлдөшүнө дагы сиздер карап турасыздар да анан. Көпчүлүк учурда соц тармактарда көрүп калсаңыздар керек, маалыматтык порталдар чыгарып калышат. Гүлдөрдү үзүп кетишти, тамырлары менен үзүп кетип отургузуп карап алгандар бар экен. Анан ушулар менен каршы күрөшүүдө балким быйылкы жылы өзгөчө пландарыңыздар бар. Бул нерсеге чекит койсо болобу негизи? Чекит койсо болот. Тилекке каршы мындан бир 5-6 жыл мурун мындай эмелер, каттоолор көп болгон да. Эми кийинки бир жылдарга караганда бир-эки эле мындай багы катталбаса, адамдар өздөрүнүн көз карашын өзгөрттү да. Биз анткени байкап турабыз да. Бул, конечно, бул тюльпанды отургузуп эле коюп, ошо менен эмес, ар бир өзүнүн карап турган баягы гүл баккан жумушчулар бар. Ар бир убакта өздөрү ошо жерин жумшартып, бардык керектүү чараларды көрүп турушат. Бул жерде сиздер ички иштер министрлиги менен бул жерде биз отургузулганда, конечно, биз жаздын алды менен чыкканда ар бир райондон баягы милициялар, участкойлор бар. Алдын ала кайсы месталарга отургузулду, биз адрестерин жиберип айтып коебуз. Бул ошол убактарда өздөрү да келип, милициялар да карап турушат. Өзүнүн сотрудниктер дагы андан тышкары кошумча көз салып карап турушат. Камераларды Камералар кээ бир жерлерде бар. Эми жогоруда айтып кетпедик, мындай бир-эки эле былтырга салыштырмалуу бул бир эле жерде случай болду. Мурун бир 5-6 жыл бул көп каттоолор болгон, үсүп кеткен, элдер түшүнбөгөн. Бир машинага салып алып кеткен күндөр болгон. Кийинки кездерде баягы ар түрдүү информацияларды берип, мындай элдер түшүнүү менен коркуп, кичине мындай эмесип калышты да. Сонун ал эми дал ошол гүл эккен, дарак отургузган ишкерлердин күн тартиби кандай болуп атат? Канчадан канчага чейин иштешет? Эми өзүбүздө баягы график бар. Эртең мененки саат 8ден баштап 5ке чейин иштейт. Суббота күндө иштегенге туура келип калат. Баягы бактарактарды отургузуу убагы бир мындай жазында күн жылып кеткенче отургузуп чыгып кетишибиз керек. Ошого карата кээде жума күндөрү, выходной күндөрдө иштөөгө туура келишет. Бир күндө ушунча даракты отургузуш керек деген сиздерде өзүбүздө талап бар, өзүбүздө негизи план бар. Ошо план негизинде отургузулат. Бул бактарактарды отургузуу бул, конечно, план негизинде жеңилирээк отургузулат. Гүлдөрдү мисалы үчүн отургузуу кыска убакытта отургузуп бүтүрүшүбүз керек. Бул азыркы тапта ошо жогоруда айтып кеткен 1 миллион 400 миңге атпайбызбы? Орто эсеп менен ар бир районго 350 миң тегересинде бир жылдык гүлдөр отургузулуш керек. Бул ушул гүлдөрдү отургузууда биз бүгүнкү күндө уже теплицабызга баягы уругун алып сээп, бүгүнкү күндө пикировать этип уже чыгып турат да. Бул күн жылып жазганда келет, бир апрелдин 15-20ларынан баштап биз тышка алып чыгабыз. Алып чыгып отургуза баштайбыз. Эң биринчи очередь биринчи Свердлов районунда площадь Победа 9-майга карата биз эрте даярданышыбыз керек. Ошо 9-майга чейин ошол жерге где-то 200 миң тегересинде отургузабыз гүлдөрдү. Эми бул
Багы теплицада көп кармап турбашыбыз керек. Ошо майдын бир 15-20 чейин биз ошончо сандагы гүлдөрдү тышка чыгарышыбыз керек. Ошо демеде бир ар бир район бир 20 миң тегеретесинде гүл отурулушу керек. Жакшы. Анан сөздөрдө сиз өзүңүз тууралуу да сурай кетпесек болбойт. Бул негизи эле ушул тармакта канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен эми өзүм кыскача айта кеткен турган болсом, ушу Ташкент шаарындагы сельхоз академияны бүткөм. Ушу токой чарбачылык факультети. Научный жумуштар менен иштеп, ошо орто азия институтунда иштеп келгем. Андан кийин ошо өзүбүздүн Кыргыз академиясында ботаник отделиясында иштегем. Андан кийин ошо иштеп жүргөндө кийинки ошо Жашыл Чара муниципалдык ишканасына иштөөгө сунуштап калды. Бул жерде азыр иштегениме 25 жылдан ашып калды. А үйүңүздө гүлдөрдү өстүрөсүзбү? Эми көбүбүз шаардын өтүрүп аткан гүлдөр анткени эртеден кечке чейин шаардагы гүлдөрдү карайбыз. Гүлдө эми азыраак. Жана кесиптеш борборубуздун көчөлөрүндө байкап калсаңыз керек, негизи көчөлөрдүн четинде түпөктөргө отургузган гүлдөр асылып ар кандай коздуктар менен чыгып калат эмеспи, жайында, жазындачы. Ошолорду кышында алып барып теплицадан карайсыздар, жазында кайра алып чыгасыздар. Же булар сезон бүткөн сайын солуп турабы? Эми ар түрдүү көп жылдык гүлдөрдү андай жок. Эми ал жана асма гүлдөр кийинки убактарда, конечно, биздин климаттык шартка багы эртеден кечке катуу күн тийип турганына байланыштуу бизге мындай жакшы результатын берген жок. Андай сандагыны биз азайтканбыз. Бир сезонго эле жетип сезонго, ушу апрелдин аягында отурсак, ошо боюнча где-то сентябрдын ортосуна чейин болот да. Айта кетсек, мына жанагы асма гүлдөр деп бизде Жабы кичи микрорайонунда Тыналиева көчөсүндө бар. Ошо гана көчөгө отургуздук. Бул көп мындай бизге жакшы результатын берген жок. Ошон үчүн бизге мына санын азайтканбыз. Азырда ушул демек быйылкы жылы ал жак кандай гүлдөр жок, быйылкы жылда бар, планда бар. Мурунку мына 7-8 жыл мурун мисалы үчүн бул проспектчи Чыңгыз Айтматова Манаска чейин чүйлөргө эмечүбүз. Бул элдердин дагы суроолору болуп, мындай эмелер болуп калды, көз караштары асайып, бир жылдык гүлдөрдүн санын асайтып, биз баягы көп жылдык гүлдөргө өткөнбүз да. Кийинки жылдарда ошо көп жылдык гүлдөрдү айта кетсек, ушу 23-жылы бир 60 миң тегеретесинде көп жылдык гүлдөр отургузулду. Мына быйылкы планда дагы бар 10 миң түп баягы роза гүлү. Роза гүлү ушу майдан баштап гүлдөсө, ноябрдын аягына чейин гүлдөп туруп атат да. Баягы көп натыйжасын эмесин берет да биз. Тыналиев көчөсүнө быйыл андай асма гүлдөр чыкпайбы деп наразы болгом себеби менин көчөмдө. Тыналиев көчөсүнө сурай кетпесем болбойт го. Ал ошо бизге баягы кыйынчылыктарда алып келет да, сугаруу системасы. Жалпыбызга маалым болгон ушу 5-6 жылдан бери шаарыбызга эле ушу суу тартыштыгы дагы эме болуп атат, ошого карата баягы иш жүрүп атат. Анан баягы дагы айта кете турган болсок, биз кийинки гүлдөрдө суу системасы тартыштыгына байланыштуу шаарыбызда азыр тамчылатып сугаруу, бүркүп чачуу ошо системаны көбөйткөнбүз. Өткөн ушу 22-23 жылдын эсеби менен где-то 3,5-4 гектар аянтка тамчылатып сугаруу основном центрдагы жака көбөйттүк. Бүгүнкү күндө ушунун баягы суу жетишпегендигине байланыштуу арктан кийинки жылдарда бул жер алдында булга скважинадан суу чыгаруу. Ошол скважина мурунку убактарда бир мындай истеп планда аз болчу. Өйдө жакта суу тартыш болуп келбей калгандыгына байланыштуу алдын ала биз план жасап, ошо жер алдында чыгара турган суларды скважиналардын санын көбөйткөнбүз. Мурунку кездери 10 тегеретесинде болсо, бүгүнкү күндө мына 25 жетип калды. Ошого пландаштырып, андан чыккан суларды биз экономдоп, жанагы тамчылатып, жана бүркүп чачып сугаруу системасына өтүп атабыз. Өтөтсүздөр. Демек быйылкы жылы бул нерсе менен иштеп баштайсыздар, Буга чейин да иштеп келе атабыз. Кийинки жылдарда ошо санын көбөйттүк да. Бизге анткени жылдан жылга эметип атат да, жогору жактан арктардан суунун тартыштыгы болуп атат, башка райондорго алып кетип атат. Ошого байланыштуу биз ушул системага мындай көңүл буруп атабыз. Түшүнүктүү. Негизинен эле жалпысы бизде азыр ушул жашылдандыруу боюнча Бишкек шаарыбыз Борбор калабызда эле канча түр отургузулат гүлдүн эле? Эми гүлдүн отургузулганы мисалы үчүн мындан бир 7-8 жыл мурун жалпыбызга белгилүү петуния гүлү деп аябай басым жасап отургузганбыз да. Анан бул гүлдөрдүн бизге канча жылдан бери отургузуп келе атабыз. Биздин климаттык шартка ыңгайлашкан ошо гүлдөрдү отургузуп баштадык да.
Бул жанагы петуния гүлү ысыкка мисалы үчүн көп чыдай бербейт. Биздин Бишкек шаарынан анча болбойт да. Ал көлөкөлөк жерге мисалы үчүн жогору жакка жакшыраак. Мисалы үчүн көлдүн жээгине аялардын өсүшү абдан жакшы да, жакшы условия түзүлгөн. Шаарда ысыкка көп чыдай бербейт. Ошого байланыштуу ботаник берген рекомендациясы менен бизге 25 гүлдүн түрү отурулат. 25 гүлдүн түрү. Жанбек мырза, айтсаңыз, мисалы 1000 дана тюльпан эгилди да. Анан алардын баары эле өрчүп өнүп кетүү ыктымалдуулугу азыраак. Анан ошого ким жоопкерчилик тартат? Жоопкерчилик өзүбүз Жашыл Чара муниципалдык ишканасы мойнуна алат. Мисалы үчүн жогоруда айтып кетпедикпи, ошо 2023 жылдын ноябрдын аягында орто ченинде отургузганбыз ар бир районго. Ошо 171 болсо, 30-40 миң тегербесинде ар бир районго отургузулган. Азыркы тапта, мына азыр күзүндө отургузуп койдук. Азыркы тапта уже ар бир жерде чыгып, уже эметип калышты. Бунун чыккан тюльпандын бул чыгышы жакшы, 90%ден жогору чыгат. Чыгыш нормасы тюльпандыкы жакшы болот. Жакшы. Анан сөздөр бактарактар тууралуу дагы сурай кетели. Бактарактар негизи борбордо Бишкекте деле мындай көз чаптырып карай турган болсок, орусча айтканда срогу өтүп кеткен бактар деле бар, карып калган. Аларды мисалы түп тамыры менен жулуп алып саласыздар. Туурабы? Анан кайра ошондо эле ордуна эле отургузасыздар жашылдарын же ордуларын алмаштырасыздарбы сөзсүздөрдө? Эми ал ошо өсүп аткан бакта ошо жерде кайсы бактын сорту болсо ошого жараша негизи отурушубуз керек. Мисалы үчүн эмен багы болсо ошо турушта ошондо болгон баягы крупный деп коет, чоң эмен багын алып келип отуруш керек. Эми бул суроого мен мындайча айтып кетмекмисин да, бизде багы Бишкек мурун жашыл шаар деп айтып келген да, провинция союзлаганда ошо көптөгөн шаарлардын алдында жашыл шаар деп айтып келген. Тилекке каршы ошо айтылган ошо 60-жылдарда отургузулган да көптөгөн бактарактар. Ооба. Отургузулуп, ошол кезде дагы какой-то нормаларды көп сактанышкан эмес. Зданиянын жанынан жакын отургузуп койгон жерлер бар, тротуардын туштарына отургузуп койгон жерлер бар. Шаарыбыз кийинкиде өсүп атат, өнүгүп атат, кээ бир бактарактарды алууга туура болуп атат. Жана жогоруда өзүңөр айтып кеткендер, ар бир бактын баягы срок годности деп коебуз, ошонун мөөнөтү бар, канча жыл жашай тургандыгы бар. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, мисалы үчүн теректер мисалы үчүн шаардын көчөнүн боюнда 40 жылга чейин. Эгерде ошол эле терек баягы сквердин ичинде же парктын ичинде боло турган болсо, анын жашоо мөөнөтү кичине көбүрөөк, 60-70 жылга чейин өсүшү мүмкүн. Ошондо дагы ошого талапка ылайыктуу ошондой кам көрүшүбүз керек. Убагында сугарыш керек, убагында дары бериш керек. Ошондой болгондо эгерде ошол нормада өсүшү керек. Мына өзүңүзгө белгилүү, ошо шаарыбызда теректер ошо 40 жыл болгондугуна байланыштуу шаарыбыздагы теректердин көбү алынган. Теректер мисалы срок годности аз болуп атат дагы, андан тышкары бул теректер, кээ бир теректердин баягы пух чыгат экен да. Элдердин көптөгөн элдер буга аллергия болот. Мисалы үчүн апрель майдын ортосунан баштап июндун ортосуна чейин гүлдөп эметкенде элдер баягы аллергия болуп бизге чалып эметишет да. Ушуларды алып таш керек. Ошого карата кийинки күндө тазалоо иштери болуп атат. Даже кээ бир жерде школдо балдарын ошол убактарда элдер башка жакка алып кетип, бир ай башка жерде жашап келген кишилер болот да. Анан баягы кийинки эме менен ошо тазалоо иштери жүргүзүлдү. Мисалы үчүн бизде обмен опыт деп кошуна Ташкентке, Алматыга барып келгенде алар уже давно эле шаардан тазалап алып салышкан да убактарда. Бул теректерде, конечно, жакшы. Баягы булар мисалы үчүн ылдыйкы бизде жибек жолунан ылдыйкы зоналарыбызда баягы грунтовый суу деп коебуз, жогору болот да. Ошол жактарга көбүрөөк отуруп баягы нымды, сырыстык тазалоо процесстери жакшы болот. Ылдыйкы зоналарга ошо теректер отургузулат. Бул теректерди эми өзү айтып кеткенде тазалоо иштери жүрүп атат. Ошо баягы мөөнөтүнө жараша тазалап алып турушубуз керек да. Мисалы үчүн бизде эмен бактары булар деген булар көчөнүн боюна отургузулуш керек. Булар көчөнүн боюна отурсак да өзүнүн бул баягы машинанын үнү, шумдарды жакшы көрөт. Ошондо бийик булар түз өсүшөт. Бизде шаарыбызда мисалы үчүн 250 миң тегересинде бак боло турган болсо, ошонун 25-30% дуб эмен багы отургузулган. Бул баягы ар бир райондо ошо 4 агроном өзүнүн убагында чыгып, бир жылдын алдын ала бактарактарды көрүп, кандай экенин көрүп туруп, акты түзөт. Ошо актын негизинде бактарактарды алып турушат. Ыраазычылык билдирели сизге. Таңыртта келип ушундай
шаарыбыздын жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча маалыматтар, жакшы маалыматтар менен бөлүштүңүз. Ыраазычылык, иштериңиздерге ийгиликтер каалайсыз. Жаңы эле башталып аткан экен. Айтыңызчы, ушул 3 күн бою кар жайып атат азыр аба ырайы. Анан ушул күндөрү да иштейсиздерби? Бул күндөр эми биз эми мындай айтып келгенде ушу тазалык менен Жашыл Чара муниципалдык ишканасы демашка деле карабай иштейбиз. Азыркы тапта мына өзүңөр билесиңер, кар эрип, багы бул суу түтүктөр, ирригацион сеттери өзүңөр көрүп атасыңар, толуп туруп атпайбы? Ошо мына жакында кар эригенде ошол жерге түшкөн ар түрдүү мусулдар ошолорду, конечно, багы күн немесине бул суу эрип, шаарда багы суу затоктой коебуз, жердин баарын каптайт да, ошон үчүн алдын ала азыркы тапта мисалы үчүн бүгүнкү күндө мисалы үчүн ошо ирригация түтүктөрүн тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Мостовой переходдор дейбиз, баягы кышында шыпырылып, кумдар чачылды, ошолор калып калган эмелер бар, ошолорду тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Жакшы. Анан дагы бир суроо берип алалы уруксат болсо. Бак дарактарды, жашылдарды, өсүмдүктөрдү, мисалы гүлдөрдүн бардыгын борборубузда канча убакытта бир жолдон сугарасыздар? Бул эми жайкы убакта мисалы үчүн бир жылдык гүлдөрдү күн алыстан сугарабыз. Ошо мунун баягы күндүн кандай тиеши. Мисалы үчүн жайында ысык эле болот, биз жагында жаабайт. Ошондо мисалы үчүн газондорду мисалы үчүн бир айда 4 жолу сугарышыбыз керек. 4 жолу. Эгерде күн ысыгыраак кетсе, андан көбүрөөк сугарабыз. А бул бир жылдык гүлдөрдү биз күн алыс сугарып турабыз. Кээ бир жерлерде күнүгө сугаруу туура келет. Дагы бир суроо. Кыргыз гидромет билдиргендей, быйылкы жай өзгөчө ысык болот деп атышат да. Алдын ала бизге белгилүү, анан ушуга да кандайдыр бир даярдыктарды көрүп атасыздарбы? Биз да ошо Жашыл Чара муниципалдык ишканасы бул Кыргыз гидромет менен биз ар бир жыл сайын договор түзөбүз. Аларда бизге алдын ала информация берип турат. Айтып турушат. Айта кете турган ошо өзү жакта суу асайып келишат, мындай аса болгонуна байланыштуу биз жанагындай жер алдында сууну чыгаруу, жана автопаливтерди даярдоо алдын ала ошо иш кылабыз. Демек, даярсыздар күн аябай ысык болушуна. Даярбыз. Жооп ала алдыңызбы? Ооба, алдык. Мен да алдым. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык, иштериңизге ийгилик, жалпы жамаатка ийгилик каалап коюңуз биздин атыбыздан. Жакшы, рахмат, өзүңөрдүн иштериңерге ийгилик. Жакшы иштеңиздер. Чоң рахмат. Жакшы билдирели. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, сонун бир маяк алды ошо бизде. Алдыңкы убактарда дагы сонунда биздин студиябызга коноктор да келмекчи, өткөрүп жибергенсиздер дейли.